Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары жана курс валют көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Кайрадан эле сиздердин экраныңыздарда биз курс валютарды көргөзүп беребиз. Түштөн кийин саат 3-кө чукулдап калды. Рубль өзгөрүү бар, достор. 95 тыйындан өттү. Сразу айта кетейин. Анда эмесе бизди колдоп, бирден лайк басып, каналга катталбай көрүп аткандар болсо, көрүңүздөр. Сиздерге бир-бирден көргөзүп берем. Сиздер бир-бирден лайк басыңыздар. Биз дагы сиздерге лайк басабыз. Улам-улам көргөзүп берген себеби өзгөрүү болуп атат, туугандар. Өзгөрүү болуп атса, көргөзүп беребиз. Балким биздин катталуучулар рубльдарын алмаштырам деген болсо, мисалы, ушул каналды көрүп алмаштырып алсаңыздар болот. Мына эртең менен бул жерден баштаганбыз. Жетиген трейд. Азыр көрүп алыңыздар. Доллар 87 сом 45 тыйын, евро 91 сом 70 тыйын, рубль 95 тыйындан өтүптүр. 0,951. 1000 рубль тапшырсаңыз 951 сом болот, сатып алсаңыз 966 сом болот. Лирек сом 30 тыйын. Дагы өйдөрөк жерлер бар болсо, азыр мен сиздерге көргөзүп берем. Андыктан каналдан алыстабай көрүп туруңуздар. Бул жерде жетигенде 95 тыйындан алып атат, сатуу 96,5 тыйын, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 91 сом ровно. Фунт 105 сом, лирек сом 20 тыйын. Азия трейдте деле 95 тыйындан экен, анын жанында 0,951 болуп атат рубль мына. Доллар 87 сом 45 тыйын. Манистримде доллар 87 сом 45 тыйын, евро 91 сом 70 тыйын, рубль 95 тыйын экен. Фунт 108 сом. Эң жогору эле ушундай болуп атат азыр 0,951 боюнча мына. Көрүп алыңыздар. Бизди жоготуп албаш үчүн каналга катталып, видеого лайк басканды унутпаңыздар. Өзгөрүүлөр болсо сөзсүз түрдө көргөзүп берип турабыз. Биринчилерден көрүп турасыздар. Эң ылдый ай күрдө болуп атат, 94,5 тыйындан алып атат рубльди. Бул сатып атат да, ошондо 96 тыйындан рубль бар. Мурдун алып койгон чогултуп. Мына бай түшүндү көрүп алыңыздар. Доллар 87 сом 30 тыйын, евро 91 сом 20 тыйын, рубль 94 тыйын. Сатуу 98 тыйын. Ушу менен видеону аяктайбыз туугандар. Сак саламатта туруңуздар. Бишкек шаарынан көрдүңүздөр. Кайсыл жактан көрүп жатасыздар? Жакшы ой пикир комментарий калтырыңыздар.